Ош облусунун Кара Суу районунун Жоош айыл аймагынын жергиликтүү жамааттары кийизди кол менен иштетүү жана жергиликтүү чийки заттан жүн буюмдарын өндүрүү боюнча өндүрүштү уюштурууга киришти. Анткени кийизден жасалган буюмдар кыргыздын элдик кол өнөрчүлүгүнүн көркөм салттарынын кайталангыс мурасы жана кылымдар бою жүргүзүлгөн практиканын натыйжасында усталардын мыкты жетишкендиктери. Бул чакан долбоор Каса Миң жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Бүгүн бизде Жоош айыл аймагыбыздын Акжар айылында бир чоң, жакшы сүйүнтө турган иш чара болуп отурат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Акжар айылыбызда тигүү цехин жүндү кайра иштетүүчү цехтин ачылышына күбө болуп отурасыздар да. Бул долбоор 2020-жылы башталып, Арис уюмунун коомчулуктарды колдоо Каса Миң долбоор аркылуу ишке ашырылып атат да. Бул долбоордун жалпы баасы 7 миллиондон ашык акча каражаты сарпталып атат бүгүнкү күндө. Ал эми айыл өкмөтүнүн дагы бул жерде салымы бар. Айыл өкмөтүбүздөн 730 миңден ашуун салымды бүгүн кошуп атабыз. Бул негизи ишкана элдин өзүнүн талабы, элдин өзүнүн жана сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө бизге тигүү цехи керек, ушул жерге аялдарга жумуш орундары керек деген талап менен сурамжылоонун негизинде жүргүзүлгөн да. Акжар айылыбыздагы аялдардын кубанычы зор деп ойлойм. Мына бүгүнкү күндө 15 киши, 15 аял ушул жумуш орун менен камсыз болуп турат да. Бул да бизди сүйүндүрүп турат. 2012-жылы кийизден килем жасоо өнөрү, шырдак жана ала кийиз ЮНЕСКО тарабынан адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Ошентип жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун жардамында Кара Суу районунун улуу муундагы өкүлдөрү кыргыздын элдик көркөм өнөрүн кеңири жайылтууда, жаштарды кол өнөрчүлүккө үйрөтүп, кылымдарга сактоону көздөшөт. Биринчи А багыты боюнча биздин жүргүзгөн ишибиз электр тармагын, электр мамычаларын жана КТПларды орноттук. Андан кийинкиси экинчи багыт боюнча ошол кайра эле ошол эле элдин көйгөйү, негизги көйгөйү электр тармагы болгон себептен жетпей калган көчөлөргө кайрадан эле электр мамычаларын, электр зымдарын жана КТПларды орноттук. Андан кийин үчүнчү багыт боюнча дагы онлайн фокус-топ окуулардын негизинде элдин дагы бир көйгөйү, эң негизги көйгөйү өзгөчө аялдарды жумуш менен камсыз кылыш үчүн миграцияны токтотуш максатта биз эл менен биргеликте ушул жерде тигүү цехин ачканга аракет кылдык. Тактай кетсек, Жоош айыл өкмөтү 13 айылды камтыйт. Алардын ичинде Жоош, Агартуу, Акжар, Кайрат, Маданият, Кызыл Кошчу, Кызыл Сарай, Коммунизм, Калинин, Мамажан, Зарбалик, Бирдик, Большевик. Калкынын жалпы саны 30.100 адамды түзөт. Анын ичинен 50,7% аялдар. Бүгүн аябай кубанычта турабыз. Себеби дегенде бүгүн биздин цехибиз ачылып, мына иш алып барганы жатат. Азырынча биз ушул цехтерде өз элдердин заказы менен иш алып барабыз. Бирок келечекте дагы бул жака кеңейтирип, килем согуучу чоң цех немелерибиз бар, аппараттар алып берилди. Бул долбоор ошол аппараттар менен биз келечекте чоң килемдерди дагы согуп чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизде мына айрыкча айыл жерлеринде жумушсуздук көп да, себеби дегенде ишканалар жок. Бүгүн бул ишкананы ачуу менен биз 15 аялды иш менен камсыз кылабыз. Акыркы мезгилдерде айрыкча жүндөрдү иштелбей ыргытылып жатат да. Чакан фермерлер жүндөрүн эч жерге өткөзө албай жөн эле өрттөп салып атат. Ал эми биз болсо ошо жүндөрдү топтоп, ошо жүндөрдөн экологиялык таза буюмдарды, кийиз, килемдерди жана шырдактарды жасайбыз деп биз максат коюп ушул ишкананы ачып отурабыз. Кыргыздын улутта калып кетип аткан буюмдарын мына аксакал эжелерибизден жаштарга өткөзүп, үйрөтүп, улуттук баалуулуктарды жаштарга үйрөтөлү деген дагы максатыбыз бар. Ички жана тышкы рыноктарды камсыз кылуу маанилүү көйгөйлөрдүн бири. Ошондуктан жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору тарабынан өткөрүлүүчү бизнес тренингдер абдан маанилүү. Алар катышуучулар үчүн кошумча билимдерди, көндүмдөрдү алуу жана бизнес рыноктук байланыштарды чыңдоону камтыйт. Айылдагы жумушсуздуктун айынан миграцияда иштеп келдим. Бишкекте, акыркы учурда Ош шаарындагы жайгашкан цехтердин биринде бычмачы технолог болуп иштеп келдим. Азыр көптөгөн кыздар мага окшоп барып келип иштешет. Жолдагы бизге транспорт жок, маршруттук каттамдар жоктугунан жөө барып келип иштейбиз. Кээде баягы караңгыда калып кеткен күндөр дагы болгон.
Анан бизге азыр ушул цехтин ачылганы аябай сүйүнүчүбүзгө чек жок болуп атат. Мен өзүм менен кошо 15 кыз бул жерде жумуш менен камсыз болду. Азыркы учурда баарыбыз иштеп жатабыз. Айыл өкмөт тарабынан бөлүнгөн участокто чакан долбоорду ишке ашыруунун алкагында цех үчүн энергияны үнөмдөөчү технологияларды колдонуу менен жаңы имарат курулду. Зарыл болгон жабдуулар жип ийрүүчү жана килем токуучу станоктор, жайкы үлгүсүндөгү тигүүчү машина сатылып алынган. Мындан тышкары чарбалык өнүктөштөрдүн эсептөөлөрү боюнча цехтин үзгүлтүксүз иштеши үчүн жергиликтүү мал чарба фермаларынын бүткүл сырьё базасы жетиштүү болот. Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосы ишке ашырып аткан долбоор, жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоору. Бул долбоор 2020 жылдан бери ишке ашырылууда. Жалпы ошол Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын баардык айылдык аймактары камтылып, ушул айылдык аймактарда элдин көйгөйлөрүн көтөрүп чыгып, элдин көтөргөн көйгөйлөрүн каржылоого багытталган жумуштар жүргүзүлүүдө. Мына бүгүн сиздер келип аткан Акжар айылы, Акжар айылында электр энергиясын берүүнү жакшыртууга байланышкан жумуштар аткарылып, бүгүнкү күндө буга чейин баягы авариялык өчүрүүлөрдүн саны абдан көп болгон болсо, бүгүнкү күндө долбоор ишке ашкандан кийин 60%га чейин кыскартуулар болуп, мындан тышкары ушул Акжар айылында атайын кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө, ошол тигүү цехин өнүктүрүүгө байланышкан долбоордун ачылышына келип отурабыз. Мына бул долбоордун жалпы наркы 7 миллион кыргыз акчасын түзүп, сомун түзүп, бул жерде ошол Жоош айыл аймагынын Акжар айылындагы ошол ишкер эжелерди, ишкер айымдарды, эже карындаштарды иш менен камсыз кылууга шарт түзүлүп атат. Мына бүгүнкү күндө ушул айылда 15 айымды, ошо 15 эжеге карындаштарды иш менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Долбоордун алкагында жергиликтүү калкка кургак калдыктарды кайра иштетүү жана андан жер семеткич алуу технологиялары жөнүндө маалымат берилди. Жана анын курамында гумус 29дан 51%га чейин, азот 3%га чейин, ошондой эле фосфор, калий жана башкалар бар экендиги айтылды.